Программабызды улантабыз достор. Бизге албетте дүйшөмбү болгондо йога машыктыруучубуз келет. Чолпон айым конокто. Бүгүн да сиздер менен жакшы бир көнүгүүлөрдүн жасоо ыкмасын чогуу үйрөнөбүз. Саламатсыздарбы? Кош келиңиз. Маанайыңыз кандай? Маанайым сонун. Кар жакты. Кар жаады. Аба ырайы таза, элдин баары жүргүп атышат. Маанай өзгөчө кичинекей балдардын. Эң сонун романтика болду түштө. Жакшы. Бүгүн кандай көнүгүүлөрдү жасайбыз, эмнелердин алдын алабыз? Бүгүн фитнес, беттин фитнесин жасайбыз. Беттин да фитнеси бар. Бул йога сыяктуу. Беттин йогасы деп коет да. Негизи көпчүлүктө билбейт болуш керек. Биздин бетибизде 57 булчуң бар. 57 булчуң бар. Биздин бут саныбызда 7 гана булчуң бар. Элестетели бетибизде болсо 57 булчуң бар. Ошол булчуңдун баарын иштетип көрөбүз бүгүн. Аракет кылабыз. Ал үчүн эмнеден баштайбыз? Сиз биринчи жасап көрсөтүңүз, анан биз кошулабыз. Чогуу эле баштайлы, негизгиси. Келиңиз, чогуу эле баштайлы. Отурабыз, түзөнүп, колдорубузду ушалайбыз. Ысытабыз. Энергиябызды бир аз ойготот. Анан эң негизгиси бул кабуулорду жасарда шашпай, колду жылытып, бир 15 мүнөттөй кетет. Колду жылыткан үчүн эле? Жок, бүт жалпы машыгууга. Кеттик. Эми момундай сыяктуу кылабыз да колубузду. Чачтардын башталышына коюп туруп, чекебизди өйдө тартабыз. Ошол убакта биздин каштарыбыз ылдый түшө баштайт. 10го чейин санайбыз. Ичибизден каштарыбыз ылдый, колдорубузду, чачтарыбызды артка тартабыз. Эс алдык. Дагы бир ирет кылалы, кайталаш үчүн, жаттап калыш үчүн. Кашты ылдый тартабыз. Чекебизди өйдө, чачтын башталышы менен тартабыз. Оба 10го чейин санайбыз ичибизден. Андан кийин укалы түрүндө мындай тегерек чыйып коебуз. Сааттын жебеси боюнча? Жок, бул биякта өтө деле маанилүү эмес. Так чекебизди. Ооба. Эми колдорубуз өзүнчө мындай кылалы. Бул колубуз каштын алдында болот, башталышында. Бул колдорубуз болсо, сөмөлөрүбүз болсо каштын үстүндө болот. Эми өйдөнкү колдорубуз каштарыбызды өйдө көзөй тартат. Ылдыйкыбыз болсо, ылдый көзөй тартат. Могу жерде мимикалык машиналар болот го, көп ойлонгон адамдардыкы. Ошол көп күлгөн адамдардыкы. Кеттик, эми каштарыбыз кармадык да. 10го чейин санап тарта баштайбыз. Массага. 10го чейин санайбыз. Көздүн булчуңдарын тырыштырбайбыз, дем алабыз. Эс алдырдык. Эми бияка тегерек чейбиз. Азаматсыңар. Кайта сөймөлөрүбүз, кайта көздүн тегерегиндеги булчуңдарды өйдөнкү көздүн булчуңдарын машыктырабыз. Колдорубузду каштын учуна койдук да, эми каштарыбызды өйдө тартып туруп, бирок көздөрүбүздү ылдый түшүрөбүз. Кеттик, 10го чейин санап. Ылдый тартабыз. Дем алдык, эс алдырдык. Эми ылдыйкы ортоңку бармактарыбызды, мындай 3 колдорубуз бармактарыбызды көздүн ылдыйкы булчуңдарына жармаштырып туруп, эми көзүбүздү мындай жүлжүйтөбүз бир аз. Ошондо колдун бармактардын учтары биздин булчуңдар сезиш керек. Жүлжүйтүп, эс алдырдык. Жүлжүйтүп, 10го чейин санап, эс алдырабыз. Бир сыра. Эс алдык. Бул эмнеге пайдалуу? Көздүн булчуңдарын. Биздин тырыш баспаш үчүн, жана өрдөктүн буттарындай тырыш басып калат дейт го. Эми эс алдырып, бир аз массаж кылып коелу тегеретип. Урматтуу достор, андыктан көзүңүздөргө бырыс түшпөсүн десеңиздер, ушул көнүгүүлөрдү күн сайын канчалап? Күн сайын жатарда, же болбосо эртең менен турганда жасаганга 15 мүнөттөй кетет. Эми чимкиргенсип, мурдун учун кармайбыз. Биздин мурдун булчуңдарын. Чимкиребизби? Жок. Азыр деген дем чыгаргансып, аябай дейбиз. Азаматсыңар, ылдый түштүк. Мурду менен оозун ортосундагы эми бар го. Могу жерде аркы сыяктуу. Ошоко коебуз да, эми күлгөнсүп, оозорубузду чоебуз да, жалжайтабыз. Ошо булчуңдарды кол менен сезебиз. Жакшылап күлгүлөп. Колубуз менен бир аз басып, күлүп,
Сезилет экен. Сезилет. Жакшы. Азаматсыңар. Эми колубузду монда коюп туруп, оозубузду күлгөнсүп чоёбуз, бир аз түйрүйтүп туруп. Анан мындай аябай ички түтүкчө сыяктуу кылып дем чыгарабыз. Жана тапанча менен аткандан деп түтүнүн үйлөп коюшат го. Жок, бир кичинекей эле жылчык болуш керек. Чоёбуз. Бул биздин оозубуздун тегереги булчуңдарга пайда болот. Кеттик, мылдыйраак чөбүз. Биздин тилибиз дароо эле түздөлөт. Эми биздин бетибиздин булчуңдарын кулагыбызга чейин тартабыз. Кеттик. Кантип? Тилиңди койдуң, жакшылап түздөп. Эми оозуң баарын тең кулакка чейин тартыш керек, булчуңдун баарын. Жылмай кандай? Онго чейин санайсың. Салдым. Бир аз тырышып калды. Кеттик. Эми экинчи эмне дейт бул жерде? Экинчи эк пайда болбош үчүн Жакмас. колубузду мындай коебуз. Эң жакшы көнүгүү. Биздин эгибиз ылдый түшө баштайт, бирок колубуз өйдө түртөт. Онго чейин санайбыз ичибизди. Чүрөбүз. Экинчи колубузду коюп, онго чейин санайбыз. Азаматсыңар. Эми башыбызды өйдө көтөрдүк. Биздин эгибизди өйдө тартып, улантабыз. Мойнубузду колубуз менен биздин мойнубуздун тырышканын сезебиз. Бул эң чоң платизма деген булчуңдар бар. Ошо платизманын чоюлганын сезишибиз керек. Эс алдырдык. Мойнубуз кайта бир сыра мойнду өйдө көтөрүп, эк менен узарттык. Колубуз менен сезебиз. Азаматсыңар, ылдый түшүрдүк. Эми башыбызды оңго бурабыз да, эгибиз менен мойнубуз кайта узартабыз. Тарттык эгибизди. Орнуга алып келдик да. Борбор. Солду көздөй узарттык. Эс алдырдык. Борборго алып келдик. Борборго алып келип эс алдырдык. Мына ушуну менен бүттү окшойт. Эми аягында болсо жөн эле мындай валик сыяктуу кылып коебуз да. Чачыбызга чейин ылдый түшүрдүк. Колубуз бир аз ушалап. Мындай сыяктуу көнүгүү кылып туруп мойнубузду. Бул айтып кетчү нерсе айымдарга гана эмес, мырзаларга да пайдалуу, анткени ал булчуңдардын баары мырзаларда да бар. Бүт барыбызга пайдалуу нерсе. Негизи Аягында болсо ушундай жолдор менен биз келбетибизди ойготсок болот экен. Ойготобуз. рахмат, намаскар. Намаскар, силерге да рахмат. Ден соолукта болгула, сулуу болгула, бар болгула. Буюрса шаршемби күнү да сулуу болобуз, ден соолукта болобуз. Келип берениңизге рахмат. Шаршемби күнү күтөбүз. Урматтуу достор, сиздер дагы сулуу болуңуздар, ден соолугуңуздар чың болсун. Шаршемби күнү дагы ушундай сыяктуу жакшы көнүгүүлөрдү көрсөтөбүз, ошого да күбө болосуздар. Ал эми азыр болсо, мына ушундай көнүгүү жасоодон соң албетте музыкалык чыгарманы угабыз. Көрөлү.